Бир нече мамлекеттик органдар март айында гүл сатып алууну пландап, тийиштүү тендер мамлекеттик сатып алуулардын расмий порталына жарыяланды. Анда Каржы министрлиги гүл сатып алуу үчүн республикалык бюджеттен 250 миң сом сарптоого даяр экени айтылат. Гүл продукциялары аталышындагы тендер 1 мартта жарыяланып, мөөнөтү 5 мартта аяктай турганы жазылган. Министрлик кыска мөөнөттүн ичинде тапшырыкты аткара ала турган салонду издейт. Гүл салондору шаардын борборунда болгону жакшы. Ошондой эле флористика боюнча сертификаты болушу кажет. Дизайнердин тажрыйбасы 5-6 жылдан кем болбошу зарыл. Андан сырткары букеттерди жана гүл чамбарларды тапшырык боюнча кыска мөөнөттө жасай алышы керек деп тендердин түшүндүрмөсүндө жазылат. Ошондой эле Кара Балта шаардын мэриясы 57,5 миң сомго гүл сатып алууну пландап, ага да акча жергиликтүү бюджеттен төлөнөт. 1 мартта жарыяланган тендердин мөөнөтү 5 мартта аяктайт. Шаар жетекчилиги 2250 сомго 10 букет, ар бири 500 сомдон болгон хризантема гүлүн, 150 гвоздика, 50 роза жана башка гүлдөрдүн 2 букетин сатып алат. Коргонуу боюнча мамлекеттик комитети дагы 1 мартта 22,7 миң сомго жоо казын гүлүн сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Анын мөөнөтү 5 мартта аяктайт деп жазылган. Тендердин түшүндүрмөсүндө жоо казындын узундугу 40 сантиметрден кем болбошу керектиги, ошондой эле майрамдык атайын кагаздарга оролушу кажет экени жазылган. Ал эми жарандык активист Рита Карасартова Каржы министрлигин мындай ашкере чыгым жасап жатканын туура эмес иш экендигин белгиледи. Жана ар бир кызматкер өзлөрүнүн кесиптештерин кандай куттуктайт, ага мамлекеттик казынанын тиешеси жок болушу керек деген пикирде. Негизи мен мындай расходторго каршымын. Ушундай дефицит заманында мектепте окуп жүргөндө деле бизде кыздарды балдардын эсебинен, балдардын кыздардын эсебинен куттуктайбыз да, мектептин балдары деле. Эмне үчүн минсинде иштеген айымдарды, анан 23 февралда эркектерди кандай бир куттуктоо салык төлөөчүлөрдүн аркасында болуш керек. Бул туура эмес. Дагы бир жарандык коомдун өкүлү Эдил Байсалов негизи эле Кыргызстанда бир күндүк майрам үчүн мынча каражат коротуу ысырапкорчулук деп эсептейт. Алпысынан эле айтканда, бизде 8 март ушул кыргыз эли үчүн ушунчалык көп акча кесир да, кесир. Эми жакшы сөз менен жыл бою бирибизди куттуктасак болот да, ошол бирибизге сөзүбүздү айтып. Анан бир күнү ошол сүйүүбүздү, урматыбызды, жакшы көргөнүбүздү 1000 сомдогон акчаларды, бул мамлекеттик эле чиновниктер эмес, жалпы ошол кыргыз элине өтө чоң чыгашат. Ал эми Каржы министрлигине аталган акча каражаттарын көрсөтүүсү боюнча маалымат алуу үчүн кайрылганыбызда мекеменин басма сөз кызматы Каржы министрлигинин сайтына чыгымдар тууралуу жалпы маалымат чыкканын кабарлашты. Анда Финансы министрлиги гүлдесте сатып алууга жарыяланган бул тендер 8 мартты майрамдоого байланыштуу эместигин расмий жарыялайт. Аталган гүл композициялары расмий протоколдук иш-чараларга, чет өлкөлүк конокторду тосуп алууга, ошондой эле маанилүү мааракелик даталарды майрамдоого гана багытталат деп жазылган. Азамат Айтбаев, Азамат Жумадилов, Атайын Next TV күндүн темасы үчүн.